Биздин редакцияга келип түшкөн маалыматка ылайык Кара Суу районунун айылдарындагы мектептерде режиссер Ырыс Жоомартова тарткан капкан тасмасын көрсөтүп, окуучуларды жана мугалимдерди милдеттүү түрдө көрөсүңөр. Билеттин баасы 50 сом. Бул райондон келген буйрук деген билдирүүлөр тараган. Бул милдеттүү түрдө аткарыла турган буйрукту WhatsApp группаларга мектептердин директорлору жазып, класс жетекчилерге жөнөткөн. Дагы кызыгы, акчасын алдын ала чогулткула, болбосо ата-энелер комитетин чакыртып топтогула деп мектеп директорлору класс жетекчилерге буйрушкан. Алам болсо телефон менен алек. Заткни, старый козёл! Не? 3 күндөн кийин кредит төгүш керек. Башым ортпачы. Мен алдым беле кредит. Да, yes. Мен кызыңыз менен иштейм да. Ошого алдылай келишим түзөбүз. Жапсаты, дура! Сабакдош артист болуп, алкаш болоюн бу. Түшүндүм мен силерге. Силер интернет деген капканга түшкөн турбайсыңарбы? Койдун богу бу. Уйдук го. Бул жагдай боюнча Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Гүлайым Машрапова жооп берип жатып, капкан тасмасын коммерциялык негизде балдарга көрсөтүү чечими ата-энелер менен өткөн чогулушта кабыл алынган. Балдардын телефонго көз каранды болуп, окуу процесске терс кедергисин тийгизип жатканы үчүн ушул фильмден оң таасир алышсын деп мектептерге көрсөтүп жатканбыз дейт. Соцпедагогдор, организаторлор, мектептин директорлору, ата-энелер чыгып, бул кинону көрсөтүш керек. Бурайже деп мына сөздөр бар. Мага сунуш кылышты. Сиз уруксат бериңиз. Рахмат, 2 жылдан бери районго эч кандай мурун пайдасыз цирктер кирсе эле, пайдасыз кинолор, пайдасыз курчак театрлар, бул өтө пайдалуу экен деп ата-энелер, соцпедагогдор суранды. Ошон үчүн коюлду бул эжеке. Алыскы жерлерге көрсөтүлбөйт. Мен жыгы айтып коеюн. Кандай жакшысыңбы? Алыскы мен азыр график бугу менен бир кызым заниматься этет. Кайсыл зонага болсо дагы 200дөн, 300дөн бала кирип атат деп атышат. Мага келген информация боюнчачы. А бирок зордук жок. Бул жерде эч ким милдеттүү түрдө берген жери жок. Эч кандай экспертизадан өтпөгөн коммерциялык негиздеги тасмаларды балдарга көрсөтүү канчалык деңгээлде мыйзамдуу? Пандемиялык шартта окуучуларды топтогондорго чаралар көрүлөбү деген суроо менен Билим берүү министрлигине кайрылдык. Биз дагы ошол пандемия шартын эске алуу менен республикадагы бардык билим берүү мекемелеринде массалык иш-чараларды өткөрүүдөн кармануу керектигин айтканбыз жана ошону талап кылып келе жатабыз. Ал эми Кара Суу районунун аймагында жалпы билим берүү мекемелеринде Ырыс Жоомартованын капкан аталышындагы фильминин көрсөтүлүп жаткандыгына байланыштуу биз менен эч кандай макулдашуу болгон эмес. Биз пандемия шартында мындай массалык иш-чараларды өткөрүүгө, коммерциялык негизде кайсы бир фильмди мектеп окуучуларына көрсөтүүгө жана таңгоолоого караманча каршыбыз. Вирустун 3-чү толкуну өлкөнү каптап, коомдук жайларда топтошууга тыюу салынып жатса да, эрежелерге каршы туруп, Билим берүү министрлигинин уруксаты жок тасмаларды окуучуларга, мугалимдерге милдеттендирип көрсөтүп жаткандар учурда түрдүү шылтоолор менен артын качырып жатышат. Биз Сарай айыл өкмөтүндөгү маданият үйүнө мектептин директорлорун, соцпедагогдорду, бүт ата-энелер комитеттеринин төрайымдары, организаторлорду чакырып, ошол кинону презентация кылдыртты, ошол жактан келишип. Азыркы заманда кичинеге иш кылайын десең эле көрүп атасыздар. Сразу деле бизде только тескери жагын, негативини, немесин ойлойт. Бул жерде ал акча табуу максат эмес. Бул мына биздин оюбузда акча табуу максат эмес бул жерде. Акча табуу максат болгондо ошо 2 жылдан бери ойдуртуп, ошого окшогон нерселерди иштетсе болмок да. Пандемиянын айынан республика боюнча мектептердеги бүтүрүүчү класстардын мамлекеттик экзамендери токтотулуп, окуучулардын олимпиадалары онлайн форматта өтүп жатса, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын курчуп бара жатканын эске албастан, өзүн билемдик менен мындай иш-аракеттерге барган Кара Суу райондук билим берүү бөлүмүнүн кызматкерлеринин максаты эмнеде? Бул боюнча тез арада териштирүүлөр жүргүзүлүп, бардык тиешелүү жактар жооп берип, министрлик жагдайды көзөмөлгө алышы шарт. Азыр биз бул боюнча териштирүү иштерин баштадык. Териштирүү иштеринин жыйынтыгы менен ошол райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилигине министрлик тарабынан чара көрүлөт. Мектеп окуучуларына же болбосо бала бакчалардын тарбиялоочуларына эгерде мындай тарбиялык, эстетикалык, руханий адеп, ахлактык багытта таасири бар фильмдер же болбосо бир оюн зооктор боло турган болсо, биз аларды экспертизадан өткөргөндөн кийин гана сунуштай алабыз. Сунуштаганда дагы биз эгер акысыз негизде болсо, биз баягы пандемия шартында борбордук аппарат менен, министрликтин борбордук аппараты менен макулдашпай жасалган аракет үчүн сөзсүз түрдө чара көрөбүз.